Салам, менин атым Гүлназ Камбаралиева. Мен Могол айыл аймагындагы Огантала айылында жашайм. Мен айылымда дээрлик кылымдарды каарыткан жаңгак дарактары бар. Дүйнөдө уникалдуу жана жалгыз токойдун четинде туулуп өскөнүм үчүн абдан сыймыктанам. Бала кезден менин эсимде. Айылдарды курчап турган кооз токой, бийик, жашыл токойдогу жандуу турмуш, дарактар, мунун баары менин бала чагым. Ал эми токойго барганда бак дарактар, чөптөр, гүлдөр өз алдынча жашоо өткөрүп, өз тилинде сүйлөгөн башка дүйнөгө кирип кеткендей болчумун. Бул өзгөчө тил менин Токой тили деп аталган подкастыма арналды. Келген конокторум менен бирге токойго, андагы чачылган жайыттарга кантип жардам беребиз? Анын белектерин кантип пайдаланып, жаратылыш байлыгыбызга зыян келтирбей, аны сактоого, келечек муунга жаратылышты коргоону үйрөтсөк болот. Мына ушул жана кызыктуу токой жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Токойду жана андагы бардык жан жаныбарларды сактоонун эстафетасын балдарга өткөрүп берүү мезгили келди. Токой тили подкастын 2 жумада бир жолу ишемби күндөрү саат 12:00 угуңуз. Токой үчүн пайдалуу жана сооктуу иш кылууга убакытты текке кетирбейли. Токой тили подкасты жаңгак мөмө токойлорду жана жайыттарды башкарууга, жергиликтүү жамааттарды катыштыруу аркылуу биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо жана жакырчылыкты кыскартуу кыргыз-герман долбоорунун алкагында чыгарылат. Базар Коргон жана Аксы райондорунда Германия өкмөтүнүн тапшырыгы менен JZ Германия эл аралык кызматташтык коому ишке ашырган долбоордун улуттук өнөктөшү Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Токой кызматы долбоордун билим берүү, токойчулук жана кошумча нарк чынжырын өнүктүрүү боюнча компоненттерин Кем Палатоо коомдук фонду жана ЮНИК уюму ишке ашырат. Токой тили подкастын дайыма калтырбай угуңуз. Токой биздин байлыгыбыз.